Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, педагогика илимдеринин кандидаты Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн-өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 5 сабак өзүн-өзү тарбиялоонун багыттары деген тема боюнча кеп курабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Адамдык асыл сапаттар атадан балага, муундан муунга мурас болуп өтүп келаткан адеп, ахлактык, ыймандык баалуу сапаттардын, касиеттердин жыйындысы. Мисалы, адамдык баалуу сапаттарга кайсылар кирет? Көңүл бурабыз: ак ниеттүүлүк, кичипейилдик, боорукерлик, жөнөкөйлүк, сылыктык, жоомарттык, сабырдуулук, мээримдүүлүк, чынчылдык, эмгекчилдик жана башка асыл сапаттар кирет. Макал лакаптар, жомок, уламыштарда бул сапаттар айтылып даңазаланып эле келет. Бирок кептин баардыгы мына ушул жаштар булардын атын билип, затын билбегендигинде болуп жатат. Демек, бул сапаттарды өздөрүндө өстүрүп, ошолорго амал кылбагандыгы абдан өкүнүчтүү. Ошон үчүн өзүн-өзү тарбиялоо процессинде жаштар өзүн-өзү таанып билип, үйрөнүү, көнүгүү, адат кылуу аркылуу өздөштүрүп, өздөрүндө өркүндөтүүсү зарыл. Жалпысынан өзүн-өзү тарбиялоонун эки чоң багытын белгилесек болот. Анын биринчиси адамгерчилик, ак ниеттүүлүк, ал эми экинчиси терс мүнөз жана терс сапаттар. Жогоруда биз адамдагы эң жакшы сапаттар тууралуу кеп курганбыз. Ошондой эле адамгерчилик, ак ниеттүүлүк дагы бул адамды адам кылып турган эң негизги жакшы сапаттар болгондуктан, ар бир инсан аны терең үйрөнүп, жаш көчөттү алпештеп өстүргөндөй, ар бир адам өзүндө туруктуулук менен өстүрүп баруусу зарыл. Эгерде ушул багытта чарчап чалыкпастан, үзгүлтүксүз, максаттуу түрдө өзүн-өзү тарбиялап барса, адам улуу инсандык даражасына көтөрүлөт жана тарбиялуу, жетик адам даражасына жетет. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, өзүн-өзү тарбиялоодогу экинчи чоң багыты бул адам баласында болуучу терс мүнөздөр, терс сапаттар, касиеттерден өзүн арылтып, таза болууга, башкача айтканда, өзүндө бар болгон терс сапаттар менен күрөшүп, машыгып жоюусу керек. Демек, ал терс сапаттарга кайсылар кирет? Көңүл буруңуздар, муну ар бирибизде, ар бир инсанда бар. Ушул терс сапаттарды өзүбүздө бар экенин билип, жана аны жоюуга аракет кылалы. Ал терс сапаттарга кайсылар кирет? Кызганыч, көрө албастык, текебердик, жалганчылык, жалкоолук, пастык, кошоматчылык, куулук, эки жүздүүлүк. Бул терс сапаттарды да ата-эне, тарбиячылардан угуп, же болбосо китептерден окуган болушу мүмкүн. Бирок көбүнчө жаштар ошол терс сапаттар өзүндө бар экендигин байкабайт. Качан гана алар бул терс сапаттарга көңүл буруп, зыяндуулугун сезгенден кийин, өзүнө жана миңдеген адамдарга, коомго терс таасирин байкагандан кийин, жалпы эле адамзат, эл бул терс сапаттарды канчалык жек көрүп, жийиркенишин сезгенден кийин, чындап өзүндөгү терс сапаттар менен күрөшө башташат. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, агайдагы ушул жерде эң туура сонун жазып кеткен экен. Үй-бүлө, мектептеги тарбиябызда көбүнчө жакшы сапаттар жөнүндө сөз кылабыз. Тарбиялык саат өтөбүз. Ал эми терс сапаттардын зыяны, алар менен күрөшүү жөнүндө дээрлик, жетишерлик сөз болуп, иш алып барылбайт. Мүмкүн ошол үчүн да жүздөгөн тарбиялык сааттар өтүлгөн класстарда терс мүнөз сапаттардагы жаштар эч нерсе сезбей, уялбай жүрүшөт. Мына ушул биздин тарбиялык ишибиздеги өксүк, кемчилик болсо керек. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер өзүн-өзү тарбиялоонун эки чоң багыты тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.